Адаттагыдай эле маанилүү, пайдалуу болуп өткөн окуяларды сиздерге баяндап бермекчибиз. Бул бир адамдын башынан өткөн өтө керемет окуя да. Кече 91-жылдары Советтер Союзу кулагандан кийин будуң чаң бир аламат заман пайда болгон. Ошол учурдагы бир адамдын окуясы. Бала атасынан жакшы сөз укпайт, апасынан жакшы сөз укпайт. Советтер Союзунан кийин билесиздер кандай болгон. Ошентип отуруп 7 жашка толуп мектепке барат. Мектепке барса ал жактан дагы жакшы сөз укпайт. Мугалимдердин баардыгы эле эмне кылат? Колго сызгыч менен койгулайт. Колуң кийир, тырмагың өсүп кетти, сен зөөкүрсүң, сен акмаксың, сенден адам тоногучу чыгат, сенден бандит чыгат. Ушундай сөздөр менен 9-класска чейин келет. 9-класстан кийин спорт школго тапшырат. Ал жакка барса дагы сен мешоксуң, сенден таза спортсмен чыкпайт. Сен бандит болосуң, сен ууру болосуң, сен желмоос болосуң деген сөздөр менен антип-мынтип отуруп спорт школду дагы аяктайт. Ошентип отуруп эмне болот? Адаттагыдай эле баягылардын айтканы боюнча бирөөлөрдү тоноп, токмокто уйгурларды, дунгандарды тоноп, ушинтип отуруп. Акыры мындан деле адам чарчайт экен да. Бир күнү отуруп алып ойлонуп, негизи жакшы иш кылбайм, жаман адам болдум. Көчөгө чыгып, үмүтү жок да, ушундай эмне кылсам деп. Астында өзү таанып жүргөн бир билимдүү, ыймандуу агай келаткан болот. Барат да агайын жакадан алат да. Эми тарбиясы ушундай да, кайрылуусу. Агай дептир. Мен чарчадым дептир. Мен Кудайдын жаман көргөн пендесимин дептир. Талап тономой, ууру кылмай мен ушул жашоодон чарчадым дептир да. Мен эмне кылышым керек депчи. Десе агай тигинин жакалаган колун бир карап, өзүнүн бир жылмайы менен карап туруп анан сен ыймандуу турбайсыңбы дептир. Десе тиги андай өмүрүндө ушундай жакшы сөздү укпаган жаны ишене бербей сурап турду. Эмнеге ыймандуумун, кандайча деп сураса, сен өзүңдүн каталарыңды моюндоп атасың дейт. Өзгөрүүгө бет алып атасың дейт. Өзгөргүң келет, өзүңдү тааныгың келет. Демек сен ыймандуу турбайсыңбы? Дегенде ошол адам дейт, ошол жигит ушул сөз жан дүйнөсүнө, акылына, жүрөгүнө бир башкача сезим тартуулап, үйүнө барып отуруп алып, ушундай бир өксүп ыйлады дейт. Ошондон баштап жашоосун өзгөрттү дейт. Ошол адам бүгүнкү күндө биздин арабызда жашайт. Сизден да башкача, бизден да башкача ушундай периштедей бир инсанга айланган. Адамдарга адам үмүт тартуулайлы, көңүл тартуулайлы, эч убакта үмүтсүздүккө тушабайлы.